Казакстан аркылуу Кытайдан Европага жүк ташуу 2027 жылга чейин 10 миллион тоннага чейин көбөйүшү мүмкүн. Мажилис биздин өлкө менен Кытайдын ортосундагы транспорт жөнүндө бир катар макулдашууларды ратификациялады. Атап айтканда, документтердин биринде Транскаспий эл аралык транспорттук каттамын өнүктүрүү каралган. Бул коридор боюнча жүк ташуунун көлөмү 2023 жылдын ичинде 65%, ал эми 2024 жылдын алгачкы айында 14%га өскөн. Контейнердик ташууда да оң динамика байкалууда. Үчтүн айы жана чыңкуран айларында өсүү көрсөткүчү 70%дан ашты. Ошондой эле келишимде санариптик транспорттук коридор программасын ишке киргизүү жана жүктөрдүн өтө мөөнөтүн 2 эсеге кыскартуу каралган. Мындан тышкары төмөнкү палатанын депутаттары Кытай менен эл аралык автоунаа ташуу боюнча дагы бир өкмөт аралык келишимди ратификациялашты. Бул көрсөткүч былтыр 2 эсеге өстү. Жаңа келісім ақпараттық технологияларды макулдашууда маалыматтык технологияларды киргизүү жана ташуу процессин өркүндөтүү боюнча ченемдер каралган. Алар тараптардын ташууларынын эки өлкөнүн аймагына тереңдетүү мүмкүнчүлүгүн карайт. Муну менен Казакстандагы авто ташуучулар жүк түзүүчү ири шаарларга, ошондой эле Кытайдын эл аралык деңиз портторуна чейин баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ошону менен бирге макулдашууга ылайык жүктөрдү ташууга уруксат берүүчү негизде ишке ашырылат. Бул тараптардын ташууларынын авто ташууларда катышуусун жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Мажилис түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөрү ортосундагы эл аралык айкалышкан жүк ташуу боюнча дагы бир келишимди ратификациялады. Документ транзиттик транспортту потенциалды жана соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган. Айта кетсек, Казакстан менен түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы жүк ташуулардын көлөмү 35 миллион тоннаны түзүп, жыл ичиндеги өсүш 20%ды түздү. келісімді қабылдау. Макулдашууну кабыл алуу Казакстан аркылуу жүктөрдү транзиттик ташуулардын көлөмүн андан ары жогорулатуу үчүн өбөлгөлөрдү түзөт. Бул өлкөнүн транспорттук транзиттик потенциалын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Макулдашуунун ченемдерин ишке ашыруу максатында түрк мамлекеттер уюмунун ортосунда ташууларды өнүктүрүү боюнча биргелешкен комитет түзүлөт.